3 күндөн бери журналисттерди террорист, бандиттердей эле камап, суракка алганы аз келгенсип, кесиптештерибизге каршы интернетте каралоо жүрүүдө. Биз азыр эң кеңири тарап жаткан каралоо акцияларды далилдер менен жокко чыгарабыз. Facebook'та бир катар аккаунттар Политклиниканын башкы редактору Дилбар Алимованын 150 000 долларлык квартирасы тууралуу коёндой окшош маалыматты жапырт таратышты. Алимованын батиринин болжолдуу баасы 150 000 доллар. Мындай кирешени кайдан табат? Кирешесинин булагы жок. Алган айлыгы менен тапкан кирешесинин суммасы дал келбейт. Демек чет элдик спонсорлордон мамлекетте баш аламандык уюштуруу тапшырмасын алышат. Ушинтип мекенге чыккынчылык кылып киреше табышат. Дилбар Алимова Кыргызстанды кыйратып жок кылсам деген тышкы күчтөргө пешка болуп иштеп келген. Алардын каржылоосу менен катар-катар үйлөрдү алып, мурду асманды карап адам тааныбай калды. Мындай байлыкты кайдан кантип тапты? 4 үйү бар экен. Биз бул аккаунттарды изилдеп чыктык. Алар Facebook группаларда журналист, оппозициялык маанайдагы саясатчыларды каралап, бийликти мактаган сүрөт, видеолорду таратышат. Айтор Facebook'ка жумушка келгенде эле киришет. Баракчаларында өздөрүнүн сүрөттөрү дээрлик жок кылышат. Биз мындай аккаунттардын далайын көргөнбүз. Классикалык фейк аккаунттарда эле иш алып барышат. Алардын башкы куралы жалган жана тастыкталбаган маалымат. Мына бул Айзада Атабаева аттуу аккаунт. Ал Алимованын 4 квартирасы бар деп жазган. Сөзүн тастыктап, кадастрдын маалым катын тиркеген. Ошол эле катты жакшылап карасак, ал жерде туңгучтагы батир 3 жолу кайталанган. Демек тиркелген документте 2 үй тууралуу сөз болуп жатат. Демек булар жада калса, өздөрү чыгарган документти окуп түшүнгөнү аракет кылбаптыр. Экинчи үй Токомбаев көчөсүндө жайгашкан. Ал 2023-жылы катталган. Бул аккаунттар мына ушул үй 150 000 доллар турат деп жатышат. Бирок маалым катта үйдүн аянты жана анын баасы боюнча эч кандай маалымат келтирилген эмес. Аны тастыктоо үчүн биз Дилбар Алимовага кайрылдык. 5-6 жыл мурда мен ал үйдү рассрочкага алгам. Котлован кезинен баштап алсаң үйдү арзан аласың. Алар айтып аткандай квадрат метри 1000 доллар, 1,5 000 доллар эмес, болгон 500 доллардын тегерегиндеги акчага сатып алгам. Ошондо бөлүп ошо 5-6 жылда биз мына эми жаңы декабрда араң төлөп бүттүк. Эми мындай караганда биз азыр жолдошум экөөбүз дагы 40 таяп калдык да. 40 жашка келгенде адам бир батир 5-6 жылда бир батир ала албайбы? Анын ичинде кече мен бүт документтерин алып карадым. Бир 4-5 жолу кредит алыптырбыз. Туугандар жардам берди. Ошентип атып баягы 6 жылда бөлүп эми араң кутулуп бүттүк да. Чала блогерлердин дагы бир калпы. Алимованын Политклиникадан тышкары эч кандай кирешеси жок деп жазышууда. Алимованын жакындары иштеткен, азыр популярдуу болуп жаткан Wildberries'теги аккаунтун жана анда жүгүргөн акчаны көрсөттү. Политклиникадан сырткары мен жана мен жолдошум биз 2 жылдан бери Wildberries'де онлайн соода кылабыз. Wildberries'де иштеп жүргөндөр билет, ал жакта өзүңүн атыңдан эмес, башка аккаунттар менен да иштесең болот. Кытайдан товарды Россияга түз жөнөтүп, биз онлайн соода менен алектенебиз. Анын салыктары төлөнүп атат кадимгидей эле. Болгону биз өзүбүздүн атыбызда эмес аккаунт, башка аккаунттардан иштеп атабыз. Анын дагы маалыматтарын көрсөтсөм болот да. Өзүңөр көргөндөй аккаунттар эч кандай далили жок эле Алимованы каралап, анын жасап жаткан ишине шек келтирген аракет кылышкан. Биз аларга суроолорубуз менен каттарды жөнөттүк, бирок бири дагы чоң аудиторияга жарыялап жаткан маалыматына жооп бергиси келген жок. Политклиника курчиликтөө интервьюларды чыгарат. Бул атайын алдын ала даярдалган активдүү каралоо акциясы экени ачык эле көрүнүп турат. Негизи эле далилдүү жооп таба албай калганда, жалданма фейк троллдор, боттор ишке киришет. Ошондой эле иликтөөлөр Болот Темировдун каналына чыгат. 16-январда бул каналда иштеген же мурун иштеп кеткен кызматкерлер, жада калса оператор, монтажерлорго чейин кармалды. Ошол эле убакта интернетте каралоо Темиров Лайфтын кызматкерлерине каршы да жүрүп жатат. Фейктер журналисттердин жеке видеолорун чыгарып, каралаган аракет кылууда. Бул окуялардан мурун Темировдун YouTube каналында катар менен Ички иштер министри Улан Ниязбеков тууралуу иликтөө интервьюлар чыкканын көрүүгө болот. Бул видеолордо журналисттер Ниязбековдун өмүр баянын изилдеп, анын күйүүчү май контрабандасына тиешеси бар экени далилдешкен. Биз Темировго байланыштык, ал жапырт камоолор каралоо менен Ниязбеков журналисттерден өч алып жатат деп ойлойт. Аппарат президентке Дайыр Орунбеков келгенден бери ушундай ыплас сөздөрдү колдонуп, коркутуп, үркүтүп, сөгүнүп, комментарийге жазгандары абдан көбөйгөн да. Бул деген мамлекеттик деңгээлге көтөрүлгөн саясат болуп калды. Эң негизги биз
иликтөө жасаган үчүн биз ушинтип көп нерселерди бийликтин кылыктарын ачыкка чыгарып элге жеткизип жатканыбыз үчүн ушулар ушундай жол менен бизден кутулабыз деп ойлоп атат. Бул көнүмүш адатка айланды. Анонимдүү аккаунттардын артынан жамынып, каалаганын кылып жатышат. Фейктер элдин пикирин бурууга, бардык жада калса эң ыплас аракеттерди көрүүдө. Бул сүрөттү Кубат Мырзабек уулу аттуу аккаунт Булак Кежинин журналисттерин каралайбыз деп мындай сүрөттү жарыялашкан. Биздин команданын мүчөлөрүнө дагы каршы каралуу аракеттери болуп турат. Мисалы 2022 жылы биз Тажикстандын аскер агрессиясы тууралуу бир нече иликтөө чыгарганбыз. Анда тажик блогерлери биздин видеолорубузга жооп таба албай, мени гей деп аташкан. Андан мурун Матраимовду жактаган фейк троллдорду өзүңүз дагы жакшы билесиз. Журналисттер ал коррупционер, ууруу экенин далилдеп жатса, фейктер Матраимовду айга күнгө теңешкен. Азыр ал кайда экени белгисиз. Матраимов менен байланышы бар адамдар кызматтан айдалып, камалып жатышат. Негизи күнөөсүз адам фактыларын көрсөтүп, аныкы туура экенин оңой эле далилдеп коет. А фейктердин кызматын колдонуу алсыздык, айласыздык деп эсептесе болобу? Журналист, саясий оппоненттер менен ушундай ыплас механизмдер менен күрөшүү туурабы? Пикириңизди комментарийге жазыңыз. Көрүшкөнчө.